Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Сиздер менен Муслимбиз каналы. Атайын ушу Кореядан өзүнүн зекетин которуп ирди бир тууганыбыз, жараныбыз. Биз ошону азыр таркатып атабыз. 30 үй бүлөгө биз атайын азык түлүктөр даярдадык. Айтайын дегеним, мына ар бирибиз орозо кармап атабыз. Ошо орозо кармап атканда сезип атабыз да, баягы ачка жүргөн кандай кыйын экенин. Анан ошол эле убакта баягы ооз ачканда баягы бир порция тамак менен эле баягы курсагыбыз тоюп калаарын аны дагы сезип атабыз да. Анан кийин ушул нерсени сезип, ушу бир туугандарыбыз ушул муктаж үй бүлөлөргө дагы жардам берип атат. Себеби булар муктаж үй бүлөлөр бир эле күн эмес, бир эле ай эмес, балким 1 жыл, балким 2 жыл, балким 5-10 жылдан бери ушундай болуп ачка жашап жатышат да. Анан ошону сезип, ушундай кылып кайрымдуулук кылып аткан, кайрымдуулукка салым кошуп аткан ар бир эже агайга, ага инилерибизге, эже карындаштарыбызга ыраазычылык билдирем. Аллах таалам ошо берген зекет садакаңыздарга береке берсин, калган дүйнөңүздөргө береке берсин. Ушул продуктту иншалла бир айга жетет да, ошо ар бир үй бүлөгө. Биз азыр 30 үй бүлөгө даярдадык да. Бул видеону дагы башкалар менен бөлүшүп койсоңуздар, башкалар да үлгү алып, алар дагы өзүнүн баягы мүлкүнөн атайын бир каражат бөлүп, ушу муктаждарга жардам берсе деген ой тилек, ниет иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.